романист, адабиятчы, сынчы, публицист, котормочу Самсак Станалиев агайыбыз 74 жашында дүйнө салды. Кыргыз жұртчылыгы анын ичинде улуттук адабият үчүн бул оор жоготуу. Өткөн кылымдын 70-жылдарынан өмүрүнүн акырына чейин кыргыз маданиятын, адабиятын, басма сөзүн өнүктүрүү үчүн жан өрөп эмгектенип, өз чыйырын өчпөс изин калтырып, келечек муунга чыныгы үлгү көрсөткөн Самсак агабыз кайтпас жакка узап кете берди. Самсак Станалиевдин Касым Тыныстанов жөнүндө чагылгандын көз жашы, Жомарт Бөкөнбаев тууралуу жылдын эң узак күнү, Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгына арналган Ак жарыктын айыкпаган сыныгы тарыхый биографиялык романдары, Жалкарылар, Сүйгөн сулуулар китептери улуттук адабиятта өзгөчө орунду ээлейт. Көңүл айтып азапты кемите албаштырбыз, антсе да улуттук адабият өкүлдөрүнө кайталангыс талант Самсак Станалиевдин үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Кайраттуулуңуздар. Сөз Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети төрагасынын орун басары Байсалов Элти Жолдубаевичке берилет. Кымбаттуу замандаштар, маданият жана искусство өкүлдөрү, кымбаттуу туугандары, үй бүлө мүчөлөрү, кыргыз маданияты жана адабияты оор жоготууга учурады. 24-жылдын 12-июнунда Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, көрүнүктүү акын, романист, адабиятчы, сынчы, публицист, котормочу Самсак Станалиев агабыз 74 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Кыргыз элинин улуттук адабиятынын, маданиятынын, көркөм өнөрүнүн өнүгүп өсүшүнө, руханий байлыгын арттырууга зор салым кошкон Самсак Станалиев Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районундагы Жазы Кечүү айылында 1950-жылы туулган. 1977 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүн бүтүргөн. Алгачкы чыгармачылык эмгек жолун 66-жылы Каракөл шаарындагы Нарын гидроэнерго курулуш башкармасында жумушчу болуп баштап, Токтогул райондук камсыздоо бөлүмүндө улук эсепчи, Токтогул райондук Учкун гезитинде, Кыргыз СССР Министрлер Советинин мамлекеттик телекөрсөтүү жана радио уктуруу комитетинин жаштар редакциясында, Ленинчил жаш гезитинде, Мектеп басмасынын балдар жана жаштар адабияты редакциясында, Кыргызстан маданияты гезитинде, Кыргыз туусу гезитинде, Адаби Алатоо гезитинде жөнөкөй кабарчыдан башкы редакторлукка чейинки кызматтарды аркалады. Ал эми 2019-2021 жылдары ай сайын чыкчу Алатоо Адаби журналынын башкы редактору болуп эмгектенди. Самсак Станалиев Сүйүнчү, Кыймыл, Ылдамдык деген ыр китептери жарык көргөн. Айрым чыгармалары орус, украин, казак тилдерине которулуп жарыяланган. Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда романын, Манастын бала чагы эпос жомокту, Одоевскийдин, Тихомировдун жана башка китептерин кыргыз тилине которгон. Жазма адабиятыбыздын жаралыш, калыптаныш мезгилине байланыштуу, ошондой эле Сыдык Карачев, Касым Тыныстанов, Жомарт Бөкөнбаев, Жусуп Турузбеков, Түгөлбай Сыдыкбеков жана башка өмүр жолу чыгармачылыгын учурдагы адаби турмушту изилдеген 250дөн ашуун адаби, илимий жана сын макалалардын автору. 1989-жылдан бери СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү. Ак нурунан аккан жаш, Токтогулдун махабаты, Ак Зыйнат Атайдын күйдүм чогу,
Жүрөктөгü өр, Раймалы, Залкарлар сүйгөн сулуулар китебинде Токтогул, Атай, Муктар Ауезов, Алы Токонбаев, Жоомарт өңдүү залкар таланттардын тагдыр турмушу ооз-эки жана жазма маалыматтардын негизинде көркөм баяндаган. Самсак Станалиев агабыз кыргыз адабиятында тарыхый биографиялык романдары менен өзгөчө орун ээлеген жазуучу. Касым Тыныстанов Чагылгандын көз жашы, Жоомарт Бөкөнбаевдин өмүрү жана чыгармачылык тагдырына кайрылган жылдын эң узак күнү, Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгга арналган Ак жарыктын айыкпаган сыныгы романдары менен белгилүү. Нагыз сөздүн чебери, нагыз талант, залкарлардын изин изилдеп, жолун жолдогон Самсак Станалиевдин улуттук адабият үчүн кылган эмгеги бааланып, 2020 жылы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу ардактуу наамы ыйгарылган. Улут сыймыгы чыган жазуучу Самсак Станалиевдин жаркын элеси жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Кыргыз Республикасынын жетекчилигинин атынан Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясы жана министрлер кабинетинин атынан үй бүлөсүнө, жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Кош болуңуз. Сөз Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Койчиев Аслан Капаевичке берилет. Урматтуу мекендештер, замандаштар, бүгүн баарыбыздын каарыбыз кайышып турат себеби Алпай Кыргызга таанымал жазуучу Кара сөздүн алпы Самсак акебиз бул дүйнөгө аттанды. Бул кишинин кыргыз элинин, кыргыз маданиятынын жана кыргыз урухунун алдындагы өтөгөн эмгегин эстегенде ириде биздин кийинки муундар эстесе, мындан 100 жылдан кийин, 200 жылдан кийин, 500 жылдан кийин 21-чи кылымдын кыргызы кантип жашаган, 21-чи кылымдын кыргызы кантип жазган жана текстти кантип түзгөн десе, ириде Самсак агабыздын тексттерине, Самсак агабыздын аңгеме романдарына кайрылат. Көрсө 21-чи кылымдын кыргызы 21 жылдын башында жашаган жазуучу ушинтип жазган турбай эле көрүнөт, эс салды. Бул жөн жөрдөн эмес, урматтуу туугандар. Мына маңдайыбыздагы Алы Токонбаевдин эстелигин карап отуруп, Самсак акебиз ошо кишинин көбөскөрчү. Самсак акебиз Алы Токонбаев баштаган кыргыз адабиятын түптөгөн, негиздеген улуулардын уркун улап, ошолордун сөзүн угуп, ошолордун түбүн ичип, ошолорду дайым өмүрүнүн аягына чейин эскерип жүрдү. Ошол себептен болсо керек, улууларды ээрчиген үчүн, ошолордун сөзүнө каныккан үчүн болсо керек, бул киши Айтматовдун, Тыныстановдун, Бөкөнбаевдин портреттерин сөз менен чеберчилик менен тартып берди. Айтарым, мындан ары бул кишинин дагы көп пландары бар эле, архивтери бар эле. Кыргыз адабиятында Самсак Станалиевдин мурасы деген өзүнчө бир багыт болуп калар. Ушуну унутпайлы, бул кишинин жазгандары, бул кишинин кагаз бетинде калтыргандарын кыргыз элинин мурасы катары, табигый катары сактап калалы. Айтарым, жаткан жериңиз жайлуу болсун Самсак ага. Топурагыңыз токтолсун. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын эл акыны Мустапай Тимурбеков агайга берилет. Бүгін кыргыз адабияты орду толугус жоготууга учурап, акыркы сапарга узатуу зыйнатында турабыз. Самсак досум менен 1 жашта табыштык эле. Бул өзүңдүн айткан сөзүң эле. Ошондон бери тагдырлаш болдук, кесиптеш болдук, үдөөлөш болдук, санаалаш болдук. Тарттың азап, чыбыркандың көшөрдүң деп
Айтсам жоқ, менікі азау емес. Мына Қырғыздың қырағандарының азауын жазышым керек. Сыдық Қарачевті, Қасым Тыныстановты, Жомарт Бөкенбаевты мен қайырып келішім керек. Алардың өздерінің ғана емес, Қырғыздың қырағандарының ашық болған ақзинаты, алым қаны, күйдің чоғы, еге самсақ жөнінде сөз болғанда, самсақ жоғарыда айтылғандай тарихи биографиялық романын жанрын түзуді өзінің негіз салып, ошол биздин ең қыран, ең чыған мамлекеттик түртөөдөгү биздин билгилерди адайын айдығына алып келді. Самсақ адегенде ақын қатары Қырғыз адабиятына сүйінші жинағының ылдамдық менен келсе, кейін романдары менен, эсселери менен башкаларга окшогон тағдыр жолын таасын байкаган чыгармаларды жазып берди. Самсактын чыгармачылык жолу оңой олтоң болгон жок. Тағдыры татаал болду. Үй дегенде качат бал уйку, үй дегенде болдун чал уйку, үйгө жетпей болгон жакшы көчө кайырчы. Же болбосо наам сурап чуркаганга күлчүсүң, эгин эккенди ыйканаңды жүрчүсүң, эч жаңылмай келер жазгы бардай, эл жазуучу болоруңду билчисиң десем, ай досум, ел жазуучу болуш маселе эмес. Мен элимдин тарыхын, тағдырлаштарын тарихын жазып калтырышым керек деди эле. Мына жазып калтырдың. А сенин тағдырыңды ким жазат? Кантип жазат? Мен билбейм. Сен айттың эле, ой, Ныязаны Борош агаңдын эмне үчүн тарыхын жазбайсыңар силер деп. Сен айттың эле, эмне үчүн күйбөйсүңөр деп. Анын чыгармачылык бүгүндө ак жарыктын сыныгы аркылуу бүтүндөй Кыргыз элинин жүрөгүн жаралаган Бөй Сара менен Чыңгыз Торокулуштун ак махабатын элге даршан кылып, кайталангыс көзүмендерди карап тургандай, билип тургандай, аны президентибизден баштап катардагы окурмандар жаздан окуду. Акыбети кайтып, эч бир ага чейин эч нерсеге ээ болбой жүрүп, ошол багың ачылып, 20-жылы ел жазуусуна татыктуу болду. Ошого тиешелүү адамдарга мен азыр дагы ыраазымын, көтөрмөлөп, сүйөмөлөп койгонго. Самсактын орду эч убакта дайыма бош, сендей болуш, сендей жазыш көрүнгөндүн колунан келбес. Андай болбойт. Себеби сен кайталаңыз, калан телең, сен баралыңа жетелекте 16 жашында дүйгөнү сайты дүңгүрөткөн Каракөлдө жумушчу болуп, мен дагы жумушчу болуп, тагдырлаш болуп калганыма мен сыймыктанам. Азыр кызым Айдай кече чалгандан бери мен өзүм өтө жан дүнөмө бүлк салынып, өзүмдү өзүм коерго жер таппай турам. Себеби жакын адамдан, тагдырлаш адамдан, калемдеш адамдын айрылуунун азабы өтө кыйын экен. Кош досум, жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Сен өзүң жазган заркалардын катарына биротоло кеттиң. Кош бол, кыяматтуу досум. Кыздарым, карындашым, арты кайрылуу болсун. Айла жок. Кош бол. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун айым. Söz filosofiya ilimlerinin doktoru profesör Kırgız Respublikasının ilimine ilgisi girgen işmer Jamburbek Bököşov agayga берилет. Кадырлуу агайын туугандар, бүгүн Самсак Станалиевдин туугандары, жора жолдоштору, да сөөктөрү Кыргыз жеринде көркөм сөздү баалаган, сөздүн кадырын билген кишилердин баарынын кабыргасы кайышып, жүрөгү сайгылашып турат. Бүгүн арабыздан Кайран Сакемди ажал алып кетти төбөлүк жайга. Кудай Таала ар бир пендеге тагдыр жазып,
анын аткара турган милдетин аныктайт экен. Самсак ошол Кудай Таала жазган милдетин татыктуу аткарып бул дүйнө менен коштошуп кетип атат десек болот. Кыргыз маданиятында, кыргыз адабиятында өзүнүн кайталангыс жолу, өзгөчө үнү, өзгөчө эмгеги менен баарыбыздын жүрөгүбүздө калат. Биз 5 жыл университетте чогуу окудук. Андан кийин тууган достук мамиле арасында калемдештик чыгармачылык жолдо үзөңгөш жүрдүк. Мен Самсактын мүнөзүн, адамдык касиетин, чыгармачылык демин жакшы билем жана өзгөчө баалайм. Ал поэзияга өзүнүн ыр китептери менен кирип, биздин атактуу акындардын алкышына ээ болуп, Кеңешбек Асаналиев, Абдыганы Эркебаев сыяктуу адабиятчылардын мактоосуна арзыды. Андан кийинки романдары дагы кыргыз адабиятынын тарыхында кала турган өзгөчө чыгармалар. Касым Тыныстанов, Жомарт Бөкөнбаев, Чыңгыз Айтматов, эмне деген инсандар, эмне деген адамдар, ошолордун турмушуна сүңгүп кирип, алардын образын жаратып, алардын ички дүйнөсүн кыргыз окурмандарына, түрк элдеринин окурмандарына, адабиятты сыйлаган дүйнө элине ачып берди десек болот. Самсак Станалиев, Касым Тыныстановдун, Жомарт Бөкөнбаевдин, Чыңгыз Айтматовдун, Алы Токонбаевдин, Түгөлбай Сыдыкбековдун образын жаратты. Ал эми ошол улуу инсандарыбыз Самсак Станалиевдин образын жаратты. Мына кече суук кабардыктандан кийин Самсактын романдарын бир сыйра барактап отуруп, ошол улуу инсандардын образы менен катар Самсактын өзүнүн образын көрүп турдум. Ошол саптарда өзүнүн уйгу туйгу, ички ойлору, элибиз, журтубуз деген саналары, адамдык, пенделик ой саналары чагылган. Самсак дүнүйө издеп, байлык жыяйын деген жок. Бүт ою санасы, көркөм сөз, көркөм чыгармачылык, адаби арыш мунусунда болду. Менимче ушул Кудай жазган, Кудай берген парызды аткарды. Биз Самсактын чыгармалары аркылуу кыргыз элинин тарыхын, кыргыз маданиятынын тарыхын алаканга салгандай көрөбүз. Ал куйма булак, жүрөгүнө баарын жакын кабыл алган, эсине баарын дыккат сактаган инсан эле. Ушул кыргыз адабиятынын тарыхын жөнүндө эмгектери, изилдөөлөрү бар. Ошол учурда эле романдарында эл билбеген, эл мындай денен көрбөгөн жактарды абдан кылдаат ачып берген бул романдар кыргыз адабиятынын алтын барактарында жазылып калат деп ойлойм. Өзгөчө инсан катары күлүп жайнап, эч бир кайгы капасын, тарткан санасын билгизбей, эч бирөөгө бир кейип арызданган жерин көргөн жокмун. Ушунча жыл чогуу жүрүп, ар дайым күлүп жайнап жүрчүлөр. Көрсө ошол ичиндеги кайнаган ойлорун, саналарын, күйүттөрүн, сүйүнүчтөрүн, күйүнүчтөрүн бүт чыгармаларына сиңирген экен. Кайран Саке, кош бол, тууган урууңа, жакындарыңа көңүл айтам. Жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун. Саке. Акыркы сөз жакындарынын атынан иниси Эркеев Марат Кадырбековичке берилет. Бул жерде бүгүнкү күндө биздин жоготууга жаны шат болуп,
Биздин болсо кайгыбызды бөлүшүп отурган сиздерге агам Самсак Станалиевдин кыргыз эл жазуучусунун бүгүнкү күндө акыркы узак сапары болду. Туура биз агам менен сыймыктанабыз. Биз агамдын басып өткөн жолун, кылган эмгектерин бүгүнкү күндө болсо эл таанып, тегерек таанып, бүгүнкü күндө болсо мынандай чогулуп эскерип атат. Мамлекеттик бийликтердин өкүлү келип атат. Бул сыймык, бирок агабыз ортодо жок, биздин жоготубуз. Эмне айткым келет? Агамдын болсо өмүр бою басып өткөн жолу калем менен өттү. Ошол калемдин карегинин курчун бүт баардыгы болсо өзүнүн ички дүйнөсүнө байланыштуу элге арнап келди. Поэтикалык чыгармалары бар. Кара сөз менен жазган эмгектери бар. Ал эми туу чокку соолгон Бөкөлүү кыргыздын болсо белгилүү инсандарын айтылбай калган, жазылбай калган тарыхын жазган тарыхый романдары бар. Эл сыйлап, жұрт сыйлап, бүгүнкү күндө агамдын эмгектери бааланып, мектеп окуу программаларына киргизди. Ага разы болсун элге. Артыңда калган муун, кийинки өскөн муун, ошо сиздин чыгармаларыңызды окуп, басып өткөн кыргыздын тарыхый жолундагы инсандарды даңктайт. Ошолорду эскерет. Агам мектепти бүтүп алгач келгенде биринчи жылы эле Ош пединституту болуп чалып, ошого тапшырам, журналистика болом деп тапшырып, ал жылы болсо жолу болбой калып, кийин бөлөк эмгектерден эмгектенген. Бирок ошондон баштап жүрүп, аскери кызматты бүтүп келгенден кийин дагы ошол окуусун улантамда умтулуп жүрүп, ошол тилегине жетип, ошол басып өткөн жолунда болсо студенттик күнүнөн баштап улуу инсандар жөнүндө ар кайсы маалыматтарды, ар кайсы архивтерден топтоп, окуусун бүтүп жазуучу калем кагазын кармаган мезгилде мага айтары эле менде материалдар жетиштүү. Мен ушуларды жазам. Айткандарынын баарын аткарды. Мен азыр эстей албай атам. Дагы бир кыргыздын жигити жөнүндө материалдарым бар деп ушу мажал алып кетип калып, бүгүнкү күндө арканын билесине жетпей калды. Эмне айтам? Калайык кал. Бийликтин өкүлдөрү, мамлекеттик деңгээлдеги берде болсо агам менен чогуу окугандар, чогуу баскандар, чогуу жүргөндөр, ошону болсо сыйын көрүп, ошону сыйлап жүргөндөр, бүгүнкү күндө болсо мына алкамдын болсо коштошу иштер арасына катышып аткандарга, жалпы элге бир туугандарымдын арасынан атынан, өзүмдүн атыман, ушул жерде жаткан болсо биз кайгырып аткан жакындардын атынан ыраазычылык айтам. Агама кош бол, агам. Эмне айтайын? Ыйманың өзү менен жолдош болсун. А дүйнө бу дүйнө, элиң ыраазы бол, элиң сага ыраазычылыгын көзүң бардан баштап белгилеп келатат. Биз сага дагы таасим этебиз, кош бол аке. Урматтуу агайын туугандар, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Самсак Станалиевди акыркы сапарга узатуу зыйнатын жыйынтыктайбыз. Кошуңуз
Самсак агай, урматтуу агай туугандар, агайдын сөөгү Орок айылындагы ошо Көлүстөнгө коюлат. Бул жерге даярдалган автобустар менен чыгып, ошол жака жүрсөңүздөр. Кош болуңуз агай. الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأولو جرتقن الله Kulu kılgan Kur'an'ın savabını tanalı uğulu samsaqtın arvahına bağışladık zay cennet olsun toprağı torqavasın artık hayırlı olsun artında kalgan Uğul kız nevere çevre ağa yeni yece karındaş ağını bir tuğandarına uzun ömür sabır kanaat ver daim estep Kur'an tilavat kılıp tuğulanın Allah kabul kılgın bilip bilbey kılgan günöler olsa keçirip kılgan jakşılıkların, ihsanların, amalların, çoğaytkan uğul kızlarının hurmatında beyiş töründen orun bergin. O jaratkan Allah Uşu kılgan hizmetlerini Allah Teala özün kabul kılıp beyiş töründen orun bergin. Amin. Allahu Ekber. Cennet olsun.